Кыяматтын 22 белгиси ата-энени сыйлабоо. Пайгамбарыбыздын ага Алланын саламсаттары болсун, белгилүү бир хадисинде айткан: кул кыз өзүнүн кожоюнун төрөйт. Ал эми жыңайлак, кийими жок жана жакыр койчумандар бийик үйлөрдү курууда жарышып калышат деп айткан. Бул пайгамбарчылыкты аалымдар бир канча чечмелөөлөргө чечмелешкен. Биринчи маанисинде Аль-Хаттаби айткан: бул хадис ислам дини тез жайылып, ал эми аны ээрчигендер кудайсыздардын жерлерин басып, алардын балдарын туткунга алышат. Туткунга алынган кул аялдардан балдар төрөлөт. Ал балдар кожоюндарынын акылларын колдонушат. Мына ошентип кул аял өзүнүн кожоюнун төрөйт. Бирок Ибн Хаджар бул ойду туура көрбөй, кудайсыздардын жерлерин басып алуу жана алардын балдарын туткунга алуу ислам дини жайылган биринчи эле жылдары болуп өткөн. Ал эми бул хадисте кыяматка жакын болоорун айтып жатат деп жазган. Ал эми экинчи чечмелөөдө кул аялдардан балдар төрөлөт. Кулдардын ээлери ал кулдарды сатып жиберет. Кийин ал аялдардан төрөлгөн балдар чоңоюп, өздөрүнө кулдарды сатып алышат. Жыйынтыгында ал кул өзүнүн апасы экенин билбей калат. Үчүнчү чечмелөөдө падыша өзүнүн кулуна мамиле кылган сыяктуу, балдар да өздөрүнүн ата-энелерине ошондой мамиле кылышат. Алар ата-энелерин кулга айландырып, аларды урушуп, аларды уруп калышат. Мына ушул чечмелөөнү аалым Ибн Хаджар туура деп колдогон.